Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү мамлекеттик кызматын жоюу жөнүндө чечим кабыл алынды. Тиешелүү токтомго премьер-министр Улукбек Марипов кол койгонун өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Расмий маалыматтарга ылайык, көмүскө экономиканын деңгээли 130 миллиард сомду, же ички дүң продукциясынын 23,6%-ын түзөт. Ал эми көз карандысыз эксперттер көмүскө экономиканын үлүшү ИДПнын 24%-дан 43%-на чейин экендигин белгилешет. Бул финансы полициясынын кызматын талаптагыдай иштебегендигинен кабар берет. Мындан тышкары көз карандысыз эксперттерден жана бизнес коомчулугунун өкүлдөрүнүн экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү жаатында бул органдагы коррупция, ошондой эле анын жеке ишкердикке мыйзамсыз кийлигишүүсү боюнча наразычылыктар келип түшүүдө. Мыйзамсыз баюу фактысы боюнча кармалган Жалил Атамбаев УКМКнын депозиттик эсебине 50 миллион сом төлөп үй камагына чыгарылды. Бул тууралуу УКМК маалымдады. Кечээ 4-мартта Жалил Атамбаев жана анын жактоочулары тергөө менен кызматташууга жана келтирилген зыянды бюджетке кайтарууга даяр экендиги жөнүндө өтүнүч келтиришкен. Ал УКМКнын депозиттик эсебине 50,5 миллион сомдон ашык каражат которду деп айтылат маалыматта. Келтирилген зыяндын ордун жарым-жартылай төлөп бергенин жана тергөө менен кызматташканын эске алып, 1-май райондук соту Жалил Атамбаевди үй камагына чыгаруу боюнча чечим кабыл алды деп билдиришти УКМКдан. Эске салсак, тергөө иштеринин жүрүшүндө Атамбаев улуттуу финансылык ресурстарга ээ болуп, кымбат баалуу кыймылсыз мүлктү өзүнүн жакын туугандарынын атына каттатып алганы аныкталган. Садыр Жапаров аялдардын эл аралык күнүнүн алдында өлкөнүн бардык аймактарынан келген ар кайсы кесиптердин өкүлдөрү болгон айымдар менен жолугушту. Анда мамлекет башчысы айымдарды келе жаткан майрам менен куттуктап, Кыргызстандын соңку тарыхындагы оор сыноолорду аялдар чыдамкайлыгы менен, кайраттуулугу менен көтөрүп, жеңип чыккандыгын белгиледи. Садыр Жапаров азыр кайсы тармакта болбосун айымдардан чыккан лидерлер өзгөчөлөнүп, медицина, билим берүү, бизнес, укук коргоо тармактарын жандантып, өнүгүүгө өз салымдарын кошуп келе жаткандыгына токтолду. Чогулгандар өз тармактарындагы актуалдуу маселелерге учкай токтолушту. Президент Садыр Жапаров аларды кызыктырган суроолорго жооп берди. Бүгүн 5-мартта Бишкектеги өкмөт үйүнүн алдында 20га чукул адам чогулуп, Паламүдүн районунун акими Марс Сакараевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Наразы тараптын айтымында, Марс Сакараев жерлерди трансформациялап берем деп элден акча алып, убадасын аткарбай келет. Митингге чыккандар колдоруна биздин акыркы үмүтүбүз Жапаров, Ташиев, Марипов, Сакараевдин иштешине карапайым эл каршы, жерлерибизди трансформациялоого жооп күтөбүз деген жазууларды көтөрүп алышкан. Ал ортодо 1-май райондук соту Бишкектин чоң ортосунда 22 апрелге чейин митинг жана жүрүштөргө чыгууга тыюу салды. Мындай өтүнүч менен 1-май райондук администрациясы кайрылып, чечимди 22 февралда судья Асел Эсенкулова чыгарган. Соттун токтому соттук актылар сайтына жарыяланды. Арызда акимчилик Ала Тоо аянтында эски аянтта түрдүү акциялар жана Эркиндик проспектисинде жүрүштөр уюштурулган фактыларды белгилеген. Практика көрсөткөндөй, көп адам чогулган акциялардын уюштуруучулары жана лидерлери кырдаалды көзөмөлдөй албай калат. Анын натыйжасында автоунаа тыгыны жаралып, транспорт кыймылына тоскоолдук болот. Жөө адам жүрчү жана автоунаа жолдору тосулуп калат. Ошондой эле парктарда эс алып жаткан жарандарга жагымсыз жагдай жаратып, жеке коопсуздугун тынчсыздандырат деп жазылат маалыматта. 2021-жылдын башына карата Кыргызстанда аялдардын саны 3,3 миллион адамды түздү. Муну менен бирге аялдардын саны эркектердин санына салыштырмалуу көбүрөөк болуп, Кыргызстан үчүн мүнөздүү болуп келген өсүш сакталып келүүдө. Бул тууралуу Улуттук статистикалык комитеттен билдиришти. Маалыматка ылайык, мурдагыдай эле республиканын аялдарынын 3/2 айыл тургундары болуп келет. Ал эми ар бир 5-чи аял Жалал Абад же Ош облустарында, ал эми ар бир 6-чы аял Бишкек шаарында жашайт. Ошол эле учурда төрөлүү жогору болгон аймактарда Ош жана Жалал Абад облустарында эркектердин саны тескерисинче аялдардын санынан ашып түшөт. Окумуштуу Асель Сартбаева Улуу Британиянын абройлуу сыйлыктарынын бирине технология жаатында жылдын айымы номинациясына татыды. Сартбаева технология тармагында төңкөрүш жасап гана тим болбостон, глобалдык өнүгүүгө жана биримдикти жайылтууга эбегейсиз таасирин тийгизген феноменалдуу аял. Уюштуруу комитети Сартбаеванын эмгеги дүйнө жүзү боюнча аялдар менен балдардын өмүрүн сактап калат деп ишенет, деп жазылган сыйлык берген уюмдун расмий сайтында. 2017-жылы Асель Сартбаева баш болгон окумуштуулар тобу вакциналарды тоңдурбай туруп
өчүрүп сактоонун инновациялык ыкмасын иштеп чыгышкан үчүн химия тармагында эл аралык сыйлык алышкан. Сартбаева Улуу Британиянын Бат университетинде эмгектенип келет. Бейөкмөт уюмдар Кыргыздын идеологиясын жок кылуу максатын көздөйт деген шектенүү бар. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Бактыбек Райымкулов Наждак KG редакциясынын түз эфиринде маек куруп жатып билдирди. Эске салсак, депутат коммерциялык эмес уюмдар жөнүндө жана юридикалык жактарды, өкүлчүлүктөрдү мамлекеттик каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоорунун башкы демилгечиси. Ал бейөкмөт уюмдары киреше жана чыгашалары тууралуу ачык маалымат бериши керек деген пикирди карманып келет. Мыйзам долбоорун көтөрүп чыгууга 2019 жылдын 8 мартында кумсалардын жөө жүрүшү, андан кийин музейдеги жылаңачтанган кыз-келиндердин жоругу түрткү берди. Депутат болгондон кийин эл аралайбыз. Анда аксакалдар, апалар бейөкмөт уюмдарга тыюу салбайсыңарбы? Мыйзам менен чектебейсиңерби? Оюндагыларын кыла беришеби деп нааразы болуп бизден сурашат. Чынында Кыргызстанда батыш өлкөлөрүнүн кызыкчылыгын колдогон бейөкмөт уюмдарга мыйзам жок экен, деди эл өкүлү. Ал мыйзам долбоорун көтөрүп чыгууга дагы бир себеп кыргыздардын улуттук баалуулуктарын коргоп калуу деди. Депутат 8 мартта кумсалардын жөө жүрүшү өтө турган болсо, бейөкмөт уюмдарга каршы митингге чыгабыз деп кошумчалады. Гейлердин мына эртең бүрсүн Кудай урса 8 март апаларысынын майрамы болуп турат. Ал жерге да мынакей угуп атабыз. Гейлердин парадын өткөргөнгө даярданып атышат деп. Эгерде мына дагы өткөрүп көрсө, азыр эл мындан кийин азыр чыгып, может, ошол жерден баарын кубалашы мүмкүн. Анткени Грузияны көрдүңүздөр. Грузияда эмне болду? Ушу гейлер парад кылып баратканда, эл ошо машина айдап бараткан, автобуста кетип бараткан эл токтоп түшүп туруп ошон баарын кубалап, сабап кууп чыгышты ошол жерден. Бүгүнкү күндө бул биздин менталитетке туура келбейт да. Келин чай куйбаш керек кайнене, кайнатага. Сен дагы бир үй бүлөнүн баласысың. Сен келинчең, кайнатаң менен, тиги атаң менен апаңа бар өзүң чай куюп ал, бар бала өзүң төрөп ал деп турса, кандай сен ошо келинчек менен жашайсыңбы? Же сен ошого макулсуңбу? Негизинде ошол 8 мартта вот ошондой терс көз караштарды кылып атышат да. Кандай кыласыздар эми? Ачык айтам, эгерде ошондой тез ошондой жүрүшкө барса, анда биз ачык чыгабыз. Чыгасыздар. Ачык чыгып, ачык ушу МПОлорго, азаттыкка ачык түз митингдер болот анда. Борбор калаада 15 марттан тарта оңдоо иштерине байланыштуу 14 көчөнүн жолдору убактылуу жабылаарын Бишкек мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Кытайдын грантына курулуучу жол тармагын өнүктүрүү долбоорунун 2-фазасынын алкагында оңдоо иштери жанданары айтылат. Кытай гранты менен жасалып турчу долбоор 2 жылга эсептелген. Бул аралыкта 5 көпүрө курулуп, 70 чакырымдык 60 жолду оңдоп түзөө пландалууда. Чектөө киргизилген аймактар тууралуу мэриянын расмий сайтынан маалымат алууга мүмкүн. Кумтор Gold Company ишканасынын эмгек жамааты президент Садыр Жапаровго, Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытовго жана премьер-министр Улукбек Мариповго ачык кат менен кайрылды. Катта эмгек жамаат ири ишкананын айланасындагы окуяларга тынчсызданып жатканы айтылат. Айрыкча компаниянын жумушчулары ген боюнча кезектеги мамлекеттик комиссиянын түзүлүшүнө тынчсызданышат. Алар мындай комиссия 2013 жылы иш алып барып, анын бүтүмү бардык мамлекеттик органдарда бар экени белгиленет. Ошондой эле мамлекеттик органдардын ишкерликке киришиши инвестицияны коргоо саясатына каршы келери айтылат. 2020 жылдын 11 декабрында укук коргоо органдары тарабынан ишкерлик субъекттерди текшерүүгө тыюу салуу жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бирок мамлекеттик органдар бул мамлекеттик саясатты четке кагып, учурдагы дүйнөлүк экономикалык кырдаалда ар бир кошумча текшерүү абалды курчутаарын эсепке алышпайт, дейт ишкана жумушчулары. Катта мамлекеттик комиссия өлкөнүн мыйзамдарына каршы келери көрсөтүлөт. Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдын 107-беренесине ылайык парламенттин мөөнөтү бүтөөрүнө 4 ай калганда депутаттык комиссия түзүүгө тыюу салынат. Бир эле маселе боюнча 2 же андан ашык комиссия түзүүгө дагы жол берилбейт деп айтылат катта. Кумтор Gold Company ишканасынын эмгек жамааты өлкө жетекчилигин биринчи кезекте экономиканы ойлоого чакырат. Азыр өлкөгө ар бир инвестор зарыл. Парламентте көтөрүлгөн ар бир билдирүү биздин өлкөнүн тышкы инвестициялык жагымдуулугуна, Кыргызстандын Кумтор долбоорундагы акциясынын наркына, андан киреше алып турган мамлекеттик бюджетине, ишканада иштеген миңдеген жумушчулардын үй бүлөлөрүнө таасир берет, дейт жамаат. Өз сокур болсо да өз сокур экен деп. Негизи идея жакшы. Канал кетти. Бул сразу үйүндө да сразу беришет, келе беришет. Аслында клуб бар, клуб.
Жок, мунусу аны не düşүнчүлүгүндө алы башка жерге коюп, бул жерге жакшы мындай идеологияны камтыган нерсе керек. Аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын кызматкерлери пандемия маалында мамлекетке ири суммадагы зыян келтиришкен деп шектелүүдө. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, алар Ганси авиабазасынын техникалык колдоо борборунун имараттарын обсервацияга даярдоого бөлүнгөн каражатты өөнөп алышкан. Аскер курулуш мамлекеттик ишканасынын кызмат адамдары курулуш иштерин жүргүзүүдө айрым курулуш ишканалары менен жең ичинен сүйлөшүп, аткарылган иштердин көлөмүн негизсиз жогорулатышкан. Ошондой эле мыйзамсыз актыларды түзүшкөндүктөн мамлекетке 2,5 миллион сомдон ашык зыян келтирилген деп айтылат маалыматта. Сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Салык кызматы Кыргызстанга 588 баш малдын мыйзамсыз алып кирүүсү алдын алынганын кабарлады. Маалыматка ылайык, салык кызматы кыргыз-казак чек арасындагы контролдук өткөрмө бекеттерине жакын жердеги товарларды эсепке алуу пункттарында ЯЭПке мүчө мамлекеттерден малдарды тийиштүү уруксатсыз ташуу фактысын аныктаган. Тактап айтканда, бир аптанын ичинде Кыргызстанга 474 бодо мал жана 114 майда жандыкты мыйзамсыз ташуу аракети ачыкталган. Импорттоочуларда товарды ташып келүүгө коштоочу документтери жана салыктык каттоо жөнүндө салык органынын маалыматы жок болгон. Бузуу фактылары боюнча материалдар мыйзамга ылайык чараларды көрүү үчүн мобилдик топко өткөрүлүп берилди. Каракөл милициясынын жетекчиси камакка алынды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, Жалал Абад облусунун Каракөл ички иштер бөлүмүнүн башчысы, милициянын полковниги кечээ 4-мартта кармалган. Ал 2020-жылдын декабрь айында жасалма каттоо документтер менен жол кайгуу кызматы кармаган Toyota Land Cruiser 200 үлгүсүндөгү унааны Орусия Федерациясынын аймагынан Интерпол уурдап кеткен деп катталган кызыктар адамдарга мыйзамсыз берген деп айыпталууда. Чектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, тергөө иштери башталды. Бишкекте криминалдык чөйрөдө Карагер деген ат менен белгилүү болгон жаран алдамчылыкка шектелип кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдиришти. Буга чейин Бишкек шаарынын тургуну Аламүдүн 1 Кичи районундагы батирин сатып берем деп үйдүн акчасын алып, изин жашырып кеткен белгисиз жаранга карата чара көрүп берүүнү суранган. Бул факт алдамчылык беренеси менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүү учурунда кылмышка шектүү катары 1988-жылы туулган, мурда бир нече жолу соттолгон, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары катталган криминалдык чөйрөдө Карагер деген каймана аты бар жаран кармалган. Кыргызстанда бүгүн Ак калпак күнүнүн 10 жылдыгы белгиленип жатат. Бул күндү белгилөө Бишкекте 4-мартта башталып, Ала Тоо аянтында калпакты жана улуттук кийимдерди даңазалаган иш-чара өттү. Алманасчылар, акындар, ырчылар, салбуу орунчулар жана башка өнөр адамдары катышкан улуттук кийимдер парады концерттик программа менен коштолду. Ак калпак күнү 2011-жылдан баштап белгиленип келген. 2016-жылы Жогорку Кеңештин токтому менен 5-март Ак калпак жана улуттук кийимдер күнү деп расмий түрдө белгиленген. Кадырлуу кыргыз эли, урматтуу достор, бүгүн мамлекетте өзгөчө майрам. Ак калпак күнү. Ак калпак кийген эл кыргыздар. Калпак кыргыз элинин башкы белгиси жана эң ыйык оюну. Ак калпак бул эр жүрөк, курч мүнөз, жигиттин белгиси. Ак калпак бул Ала Тоо. Ошол үчүн бийик бололу. Кыргызстан бийиктикте болсун. Майрамыңыздар менен куттуктайм.